Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Кеч күздө» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошол эле күнү редактордун кабинетинде чогулдук. Мурат Сатыбалдиевич келген жок. Жүрөк оорусу кармап калыптыр дешти. Профсоюздун жыйналышын ачык деп жарыялашты. Редактор сөздү жай баштады. Жолдоштор, Бектемировдун оройлугу, ээн баштыгы баарыңарга маалым. Биз жаш эмеспи? Оңолор деген ниетте мунун кыйла чеки жоруктарын кечирип жүрдүк. Бирок акылы тайыз эмеби аныбызды капарына да алган жок. Кечээки кылган ишине өзүңөр күбөсүңөр. Жооптуу иш боюнча командировкага жиберсе, кайра колхозчулардын арасында чагым чыгарып, советтик ак ниет жетекчинин үстүнөн ушак таратып, анысы аз келгенсип газетаны жаман абалга дуушар кылды. Натыйжада обкомдун бюросунда айрымдарыбыз катуу жаза алган отурабыз. Ай, куураган бала, дешти айрымдары шыпшына. Бул балада сыпайгерчилик деген жок экен. Же кызматташтарын сыйлабаса, же администрацияны сыйлабаса, муну редакцияда кармап туруунун зарылдыгы барбы? Сөзүңүз курулай жала, дедим мен ордуман ыргып туруп. Уктуңарбы? Күнөөсү мойнуна алып, кечирим суроонун ордуна кайра бизди жаманаттуу кылгысы бар, адепсиз. Жаным кашайып кетти. Айтканыңызда кыпындайда адилеттик жок, дедим. Койсоңчу садагасы, деп бир топтору жаалап кетишти. Редактордун жүзү кызара калчылдап ыза болгону даана билинип турду. Ал отургандарды кекете карады. Муну кайдан таап келгенсиңер? Ким алган муну кызматка? Унутуп калдыңарбы? Кызматка мени сиз алгансыз. Силерди институтта ушинтип тарбиялады беле, адепсиз. Ооба, адилетсиздик менен эч качан келишпегиле деп тарбиялаган. Эми ал өзүн токтото албай калч этет. Муну менен арбашып отурууга биздин кудуретибиз жетпейт. Менде бир гана сунуш бар. Кызматтан бошотулсун. Жымжырттык бийлеп кетти. Мен абдан чыйралып кайдыгер абалда элем. Ошондон бу редактордун акыркы сөзүнүн таасирин сезбедим. Ажакматов ордунан турду да сол колу менен мурдун жанып алды. Садагасы Акылбек, чекилик өзүңнөн кетти, деди ал өтө жай мени аягандай. Сага биз жакшы эле күйдүк. Эми бул жолдош редактордун сунушуна кошулбай коюуга болбойт. Канча жолу сага агалык сөзүмдү айттым. Тиле албай койбодуңбу? Бизди кара санап жатканда көрбөдүңбү? Айып өзүңдөн кетти. Сиздин насыятыңызга муктаж эмесмин. Ал шашып калды. Мен редактордун сунушуна толук кошуламын, деп отуруп жатып. Башка сунуш жок, убакыттар, кана колго салгыла, деди редактор. Аскар Кыдыралиев тура калды. Жолдоштор, Акылбекти азыр кызматтан бошотуу чекилик болор дейм. Обком комиссия түзүптүр. Ошонун жыйынтыгын күтүш керек. Редактор аны кагып койду. Текшергенде деле эч натыйжа чыкпайт. Бүгүн райондон да телефон чалышты. Фельетондогу фактылар туура эмес дешти. Садырбай өзү да обкомдо жүрөт. Текшергиле, комиссия түзгүлө деп талап коюп жатат. Бул баланын көп жоруктарын тактап алыптыр. Колхоздогу эски активдер Садырбайды жаманатты кылуунун айласын издеп, мунун башын айланта коюшкан тура. Жалган жазылган фельетондун эмнесин текшерет эле. Комиссиясы барып келер. Бектемировдун күнөөсү жеке бул эмес. Оройлугун көрүп отурбайсыңарбы? Минтип жүрсө дагы бир баленин ичинен чыгат. Башы оогон жагына кетсин. Кана кол көтөрбөйсүңөрбү? Мен дароо чыгып кеттим. Кечирим сурап же арызданып, менти тайган адамдын кейпин кийүүдөн намыстандым. Үйгө келдим да кемпир менен коштошуп, ошол эле күнү Ошту көздөй сапар тарттым. Оштон самолетко түшүп, Фрунзеге жөнөмөкмүн. Макиштин тилин албай койдум эле, ал кежирлигим ордунан чыккан жок. Мейли, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Кечиргин, Макиш, мөөрөй сеники. Таалайды алыстан издөөнүн кереги жок экен, демекмин. Фрунзе чоң шаар. Мага ылайыктуу кызмат табылар. Институтту бүткөн адистер талаада жаткан жок. Таксиде келатып ушуларды ойлодум. Бүгүнкү коогалаңдуу жорук эсимден чыгып кеткенсип, деги эле санам тынч. Макишке жолугуу үмүтү жүрөгүмдө дегидетип, таксисти "Дагы катуура кайдаңыз?" деп шаштырып коем. Кыялымда ошол эле күнү Фрунзеде болчудаймын. Акылбек башын көтөрдү. Капкачаңкы баштан өткөн окуя, Сатар. Аттанганда эле көчүгүң кыйшык болчу дегендей, менин биринчи кадамым коогалаңдуу болду. Ошондон кийин тагдырым улам татаалдана берди. Ал күнү мен Фрунзеге кете албадым. Ошол боюнча Ошто иштеп жүрүп, Фрунзеге 8 жылдан кийин келдим. Кээде
Тагдырдын жолу ушундайбы деп да ойлоп кетесиң. Айтор өкүнүч үстүнө өкүнүч. Эгерде ошондо эле Фрунзеге шарт этип келип калганда бүгүнкү кайгыга туш болбойт белем деп да ой жоруйм. Мына бүгүн дагы бир өкүнүчкө дуушар болдум. Мунун изи көпкө чейин суубайт го. Кызык, өкүнүч артынан өкүнүч. Акылбек, мындан ары өкүнүч сенден оолак жүрсүн. Кана колуңа ал шампанды. Болду эми, ичпейм, Сатар. Энесин сагынган бала ыйлап алса кусасы таркап кеткен сыяктуу бугуңду бирөөгө айтып алсаң жеңилдей түшөт экенсиң. Ошо боюнча Макишке жолукпай калдыңбы? Дагы бир кездешкенде айтып беремин. Ал окуянын тамыры терең. Саатың канча болду? Кайтышалык. 10-го 5 мүнөт калыптыр. Мейли кайтышалык, Акылбек. Балдар чоң энесин жүдөтүп жатышкандыр. Кыздарымдын бешик тоюна сөзсүз чакырам. Алар эшикке чыгышты. Күн суук эле. Такси менен чогуу кетербиз. Үйүң кайда, Акылбек? Мен жөө эле кетейинчи. Үйүм деле алыс эмес. Мына бул вокзалдын эле жогору жагында. Алар коштошушту. Акылбек Дзержинск бульварына түшүп төмөн басты. Фрунзеде кеч күз менен эрте жаздын айырмасын ажыратуу кыйын. Бул эки учурда тең чыкыроон суук жүрүп, жылаңач каралжын дарактардын куу бутактары качырап, ала каргалар, таандар, күңүрт тарткан электр нурунун үстүнө чарк айлана учуп коно беришет. Шаардыктардын кийингендери да ар кыл. Кээси кышкы кийимчен купуя басып баратса, мыктай курч такасы менен асфальтты оё тээп, юбкалары тизесинен жогору жука жибек плашчан кыз келиндер мант берип өтө берет. Дагы бир жерде көкүрөктөрү жайык, башынан булоо чыккан жигиттер көйнөктү карууга чейин түрүп коюп, ошол мант берген селкилерден көзүн албай үшүгөндөрүнө кайыл. Бул учурда жамгыр жаайт же кар жаайт деп болжолдоо да кыйын. Муздак кара жамгыр себелеп туруп арты карылап кетиши да мүмкүн. Же кар сампарлап туруп эле жамгыр төгүп ийет. Бирок жылдын кайсы мезгили болсо да Дзержинскийде адамдар көп болот. Сейилге чыккан фрунзеликтер бульварды бир аралап өтмөйүнчө кумары тарабайт. Жеңил плашчан Акылбек чыйрыга баштады. Көчөдө эл аягы суюлуп калган болчу. Акылбек кайрадан жаркынды эстеди. Үйүнө барууга дити чыдаган жок. Жука кепинге урулган ал ушул тапта караңгы көрдө үшүп, жардам сурап кыйкырып жаткандай. Эгер ушул түш болуп калса гана атаганат. Ал үйүнө барып, узун түндө жалгыз алып урушууну каалабады. Өзүн алаксыткысы, эл менен болгусу келди. Кайрадан башаламан музыканын шаңын эңседи. Бульвардын боюндагы жаштардын кафесинде эл жыкчыйма. Ал бош орун издей залга көз чаптырды. Жалгызсызбы? Деди официантка кыз. Ооба, тиги бурчтагы столдо бир орун бар. Акылбек отургандан кийин баягы кыз кайра келди. Айтыңыз, эмне ичесиз, агай? 2 стакан кофе бериңизчи. Башкачы, азырынча болот. Керек болсо анан айтам. Акылбектин бет маңдайындагы отурган кыз жигит туруп кетишти. Ал жалгыз калды. Дагы эмне керек? Жанына кайра келген официантка кыздын суроосуна Акылбек кабак чытыды. Керек болсо айтам дедим го. Канча отурганы белгисиз кофеден жай ууртап коюп, ал өзү менен өзү алек. Бир кезде официантка оозу ачылбаган коньякты Акылбектин столуна койду. Мунуңуз кимге, карындаш? Сизге? Магабы? Акылбек таңданып койду. Сизди зерикпей эрмектеше отурсун дешти. Ким? Айтпаймын. Акылбек ресторанды айланта карап, тааныш бирөөнү көрө алган жок. Ичпейм, деди ал. Ошол кишинин өзүнө алып барып бер, карындаш. Мейлиңиз. Кыз коньякты кайра алып кетти. Залдан музыка жаңырды. Бул адамды тажатпаган чет элдик ыр эле. Эрди-эрдине тийбеген кыз ырды бериле аткарууда. Жаштар бийлей башташты. Акылбекке официантка кыз кайра келди. Албай койбосун, деди. Кыз коньякты столго коюп, куш тилинде кат сунду. Сенин күйүтүңдү билем, Акылбек деп жазыптыр. Мындай кайгылуу учурда жигиттин жарпын жазуучу жакшы жолдош күчтүү коньяк. Акылбектин бейтаанышка чындап ачуусу келди. Мынчалык өжөрлөнгөн ким? Же мен андан коньяк сурап жатпасам, адамды жайына тынч койбойт экен го. Кетсемби? Ичпейт экен деп айтып коюңузчу. Марттыгын башка жерден көргөзсүн. Ичким келсе коньяк сатып алууга кудуретим жетет. Ким ал өзү өжөрлөнгөн? Жалгыз калган Акылбек өз ою менен алек. Мына бул бийлеп жаткан татынакай кыздын санаасында эмне бар болду экен? Студентка го, көзү жалжылдайт, эч нерседен капарсыз,
күлкүгө да оюнга да тойбой турган кез экен тура. Буттары эликтикиндей түз, жүрөгү да эликтикиндей тазадыр. Бактыдан, өмүрдөн кем болбосо дагы. Отургандардын баарын жүрөгүнө жакын көрүп, ылым санап жатты Акылбек. Уруксат бекен? Акылбектин сонунгу ялын эркектин ичке үнү бузду. Бет алдындагы кер сары калем саптай сыйда жигитти түкшүмөлдөп тааный албай жатты Акылбек. Жооп күтпөстөн бош орундукка отурду да ал «Нина» деп кол жаңсап. 18-деги ажарлуу кыз келди. Кыздын кыймылы чарчаңкы, саргыч, билинер-билинбес сепкилдүү жүзү жука шайдай үлбүрөп, мала кызыл эрди сүйлөөгө эпкелишпегенси. Турпаты маңыроо, уядан жаңы эле учуп чыккан таранчынын балапаны сымал. Мүнөзүндө дасыккан кыздардыкындай калп экиленүү же эч кимди көзүнө илбеген кашкалык жок. Кыз затына таандык, ийменчектик эле сакталып турат. Кыз келечеги жөнүндө кам көрө элек сыяктуу. Ал бүгүнкү гана күндүн кызыкчылыгы менен жашап, азыр муну кайсы төө кыяны көздөй жетелесең, бейкапар кете береринде шек жок. Даңкы күчтүү адамды жандаганды өнөр көрүп, бул кооз жайдын азгырыгына жаңыдан алданган кез экен. Даңктын табиятын ажырата элек, кагыла элек, байоо кыз кантсин. Ширин вино бетине чыгып, кирпиктери батталыша түшүп кызымтал. Мени тааныбай турасың го, Акылбек. Акылбек ага кунт коюп карады. Бейтааныш камырабайт. Өңү жылуу учурайт. Кашайгырдыкы. Ким дегенем эле? Айтор муну бир жерден көргөм. Эми аны капилеттен бирөө төбөгө салгандай бүткөн бою жыйрыла түштү. Жаркындын эри эмеспи? Эсен, рас эле ошонун өзү. Уятсызды көрчү. Жанагы мага көңүл айтып аткан ушул го. Ак никелешкен жар эле көз көрсөтүп койгонго жараган жок капыр. Адам болбой кал. Кыжырыма тийгендей менде эмне акысы бар? Акылбек кара ташка айланды. Үнү ачык, ороюраак чыкты. Экөөбүз бир дасторкондон аш ичкен жок элек. Тааныбай калсам анын күнөө эместир. Сени деп келгенде эле көргөм. Чакырайын дедим, бирок кебетеңди көрүп күйүтү күчтүү адам эмеспи, жалгыз болсун дедим. Ичип кызый түшсүн деп ойлодум эле, бирок кофе ичип отурганыңа таңмын. Мына кызык. Ошончо күндөн бүгүн жолукканыбызды карачы. Буйруган насипке айла барбы? Ичелик, Акылбек. Ал официантка кызды чакырып коньяк сурады. Акылбек унчукпай Эсенин кейпин баамдап отурду. Өңү кер сары, жаактары шимилип турат. Ашказан ооруйт го деп болжолдоду. Колу тартайып, дегеле узун, сөөл жандай ичке манжаларын столдон өйдө кылган сайын ал саал калчылдап, төгөрөк көзү да бир жерге токтобой ойноп турат. Боз үйдүн чийин көзөп өскөн сары сойгок чөптөй дегеле денесинде кан сөлү жок. Ичелик, деди ал Акылбекке. Кыз кичинекей бокалды экчей кармап жылмайып койду. Тирүүчүлүк үчүн ичелик. 6 саны аман, соо жүргөнгө не жетсин? Муну бардык адам баркалбайт. Өмүрдүн сонун кезин бекерге зарптап таштаган пенделерге боорум ооруйт. Жашоо дегенибиз озунган адамдыкы. Туурабы, Акылбек? Бүгүнкү күндүн жыргалчылыгына бүгүн кам, эртең кандай тагдыр күтүп турганын бир Кудай билет. Адамдын өмүрү ордодогу чүкө сыяктуу. Мүйүз абалак сени чекеден ары бир сүрүп, чийимден чыгарып таштаганча жашоого шаш. Эгерде бардык адамдар сенчилеп ойлосо, дүйнө 2-3 күндө эле астын үстүн болуп кетмек. Тобо, эс акылдуу адамдар көп эмеспи? Сөзүмдүн жалганы жок, Акылбек. Жүрөгүңдүн түпкүрүндө сен дагы менин пикиримди ык көрүп отурасың. Моюнга алууга дитиң чыдабай жатат. Кыялыңда өзүңдү ак ниет адаммын дейсиң го. Чын-чынына келгенде сага караганда мен ак ниетмин. Жүрөгүмдү алаканыңа салып коюп жатам. Бул ак ниеттик эмеспи? Антишке сенин кубатың жетпейт. Ал чалкалай түшүп, коньякты тартып жиберди. Экөөбүз биринчи жолу бет маңдай отурабыз. Мурда деп ооз ачып сүйлөшкөн эмеспиз. Анын кайсы себептен менин ак ниет эмессиң деп күнөөлөй турган жөнүң бар? Сөз чындыктан бузулбайт. Кудайдын өзүнө да тике сүйлөйм. Силерчилеп сыпайгерчилик кылганды билбейм. Табиятым ошондой. Теңирге 1000 мертебе тобо. Менин акыл азуумду эрте чыгарган. Кылыксынба абышка. Кана ичелик. Бүгүн башың аман, тилиң сүйлөп турабы? Утуш сеники. Эсен кыздын жылаңач мойнуна колун арта салды. Кана ич, Нина. Экөөбүз элдей сыпай эмеспиз. Кыз коньякты тартып жиберип,
ачуурканымыш болуп башын чайкап койду. Наамың акын. Акындык кесип эл сыйынган мазар сыяктуу ыйык. Китептериңде окуганмын. Адамгерчилик, сүйүү, адалдык, актык жөнүндө жазасың. Турмуштун сонундугун, өлбөстүгүн даңазалайсың. Ала тоонун көркү, жайлоосу, мөлтүр булагы, карагай чери, айтор ырларыңда таштарды да жылмайтып коесуң. Кышкы чилдеде көзүңдү жашылдантып үшүп турат деп бүчүрүнө бубак тоңгон кайынга чапаныңды жаап кеткен сен эмес белең. Ошентип мант берип жүрүп жаркынга жеттиң. Жүрөк оорулуу экендигине көзүң жеткен соң кайра мант берип чыга бердиң. Мындай маскарачылыкты кимден үйрөнгөнсүң? Эң кур дегенде бүгүн жаркынды кара жер соргон күнү арбагын сыйласаң боло. Ушуларды сүйлөөгө кантип титиң чыдайт? Сөздүн кызылын тандайсың. Тилиң буудай кууруйт, бирок дилиң кара, жүрөгүң тоң. Турпатыңдан эки эсенди көрүп турам. Бири көпчүлүк алдында адамгерчилик жөнүндө сүйлөсө, бири өз көмөчүнө гүл тартып, жанын эч кимге теңебейт. Чыныгы жүзүң кайсы? Аппали, ошол эки жүздүүлүк жөнүндө сүйлөшөлүк. Анда 200 сенде да бар. Баардык адамдарда 200 бар. Сени да билебиз, Акылбек. Адилетмин деп ойлойсуң. Адилеттиктен этегиң узардыбы? Жок, турмуштагы сенин ордуңду да аныктоого болот. Бирөөгө жылма сүйлөп, сыпайгерчилик кыласың. Жалган жоругуң үчүн кайра өзүңдү өзүң жемеге аласың. Демек, тетиги жүрөктүн тереңинде экинчи бир Акылбек сени жекире берет. Сендей адам өзүн өзү жеңе албайт. Өзүн жемелеген, сарсанааланып, бирок колунан эч нерсе келбеген адамдан жек көргөнүм жок. Мындай адам канчалык адалсынбасын, акыры кош көңүлдүүлүктүн кулу болот. Алардын өмүрүнүн акырында оозго алынаарлык, эсте калаарлык эч нерсеси болбойт. Алар тирүүсүндө эле өлгөн адамдар. Колунан эч нерсе келбеген адамдар бирөөгө көп сын тагат. Бирөөнү айыптап, өзүнүн сокур тыйынга арзыбаган өмүрүн кийинкилерге үлгү кылат. Бул 200-дүүлүк эмей эмне? Турмуштун диалектикасы момундай. Сен аксың, кой оозуна чөп албаган момунсуң. Менин көңүлүм көөдөй кара, акмакмын. Ушуга макулсуңбу? Тагдыр бүтүп, экөөбүз тең өлөбүз. Экөөбүз эки жерде молобуз. Кимибиз ак, кимибиз акмак экендигибиз кара жер үчүн бирдей. Сен дагы боз топурак молосуң, мен дагы боз топурак моломун. Сен карасың деп ылгабайт. Эгерде Кудайдын бейиш, тозогу чын болсо, анда мен эмитен эле бейишке чыгууга камыра баштамакмын. Каракылдык ак жарган калыс болмокмун. Баардык жорк жосунумду таразалап турмакмын. Бул дүйнөнүн да рахатын көрүп, бейишке да жыргай тургандай кылмакмын. Бирок сага караганда менин бул дүйнөдө утушум чоң. Жашоонун да убайын көрүп жатам. Коом үчүн да кошкон салымым бар. Китептеримди эл окуп жатат. Эгерде мен өлсөм, атым, ырларым да сакталат. Сен өлсөң, эки дүйнөдө тең жоксуң. Азыр мына бул бөтөлкөнү жерге бир урсам, быт чыты чыгат. Бирок эч кимдин эчтекеси коробойт. Сенин өмүрүң ичинде виносу бар бөтөлкө. Акындын өмүрү жайында кирген тоо суусундай. Ал бирде аралыгында жылжып акса, бирде бууракандап кирет. Кирген кезинде анын өңү киргил тартат. Ичинде чопо, чөп чары аралашып ага берет. Бирок анын куя турган жери эгин өскөн талаа, көгөргөн бактуу жай. Өңү киргил, ылай экен деп суудан эл жийиркенбейт. Жаркындын арбагы алдында мен акмын. Өлүм ар адамдын башында бар. Анын өмүрүнө эч ким күнөөлүү эмес. Балага алиментти үзбөй төлөп турам. Мындан ары анын окуп, адам болушуна кам көрөм. Акыным, жаңыласың. Өмүрүңдүн трагедиясы ошондо, Акылбек камырабай жай сүйлөдү. Бирок ар бир сөзүн ныктап, басым менен айтып жатты. Ырларың жөнүндөгү ниетиңди түшүндүм. Акындык жүрөгүң жарып чыккан ырлары гана мезгил сынынан өтөт. Ошол гана элде сакталат. Ара төрөлүп узабай калган бала кимдин оозунда алынат? Бойдон түшкөн бала эненин гана оозундагы эскерме. Анын кыял жоругун, өңү башын эне өзү да билбейт. Ага эне өзү да күйбөйт. Башкалардын аны менен да иши жок. Сенин ырларың ооздун жели, тилдин учунан жаралган. Жанагы балдар ойноп жүргөн куурчак кейиптенип турса, санаң тынып жүргөн экен да. Анда кан да жок, сөл да жок. Талаштын кереги эмне? Деди баятан бери экөөнүн оозун тиктеп эч нерсе түшүнбөй отурган кыз. Достор жолуккан жерде ичип жеп куунаш керек. Олуттуу проблеманы күндүз иштен чечкиле. Ресторан адамдын жүрөк черин жасчу жай. Нина туура айтат, деди Эсен.
Экөөбүздүн талашыбыз сокур тыйынга арзыбайт. Келичелик Акылбек. Ансыз да өмүр кыска. Турмуштун мындан башка да толгон түйшүгү бар. Талашыбыз сокур тыйынга арзыбайт дегениңе жол болсун. Мындан артык орчундуу да талаш болобу? Эгерде илгерки убак болсо, бул талаш үчүн сенин же менин башым кетмек. Бирок күрөш али бүтө элек. Түсү суук кейпиңди эл алдында ашкерелөө колубуздан келет. Сендейлер коомдун денесиндеги жара. Ошол жараны тамыры менен кесип таштоого бүт кудуретибизди жумшайбыз. Кызып калган Акылбекти кыз токтотту. Сиз эмне мынчалык ачуулусуз? Ичиңиз. Сизден өтүнөрүм, ушуну эле алып коюңузчу. Илгертен келаткан ата бабабыздын салты бар, деди Акылбек кызга. Жигит элдешпес жоосу менен бир дасторкондон даам татышпайт. Эсен менин айгышкан душманым. Коюңузчу тамашаны. Кыз чочуп кетти. Эсен сизге жамандык кылбайт. Эсенин колунан деги эле бирөөгө жамандык келбейт. Бекерге күнөм санай бербеңиз. Сизди адеп көргөндө эле сүйүнүп кеткен. Чын ниети менен сыйлап атса, ичпесеңиз өзүңүз билиңиз. Акылбек мыскылдай Эсенге карады. Көрчү, эне сүтү оозунан кете элек кыз. Торуңа чалынтып алыпсың. Мунун да убалын ойлосоң боло. Кыздын келечеги менен ишиң жок. Сага биротоло ишенип алыптыр бечара. Кызга боорум ачып жатат. Бооруң ачыбай эле койсун, Эсен мыскылдай күлдү. Эгер ушул кыз бүгүн түнү койнуңда болсо, сопу сунганыңды көрөт элем. Эгер бул кыз мени чындап эле жакшы көрсө кантесиң? Мен зордоп алып жүргөн жокмун. Ал мени түшүнөт. Кааласам буга үйлөнүп да алам. Эсен кызга кайрылды. Ниночка, бул киши биздин ак сүйүүбүзгө ишенбейт экен. Сен өз оозуңдан укмайынча ишене турган кейпи жок. Буга эмне дейсиң? Кыз Эсендин ичке мойнуна колун артып, башын анын көкүрөгүнө жөлөп эркелемиш болду. Эсен экөөбүздүн эрди катынча жашаганыбызга 3 айча болду. Ырас биздин ЗАГСыбыз жок. Ага өзүбүз да шашпайбыз. Мен Эсенди сүйөм, ал дагы мени сүйөт. Эгер адамдар бири-бирин сүйсө, бири-бирине ишенсе, анда ЗАГСтын эмне кереги бар? Кааласак биз эртең эле катталып алабыз. Билбейм, апам гана макул болбойт го. Ал мени окугун дейт. Быйыл институтка өтпөй калдым. Келерки жылы кайра тапшырам. Акындын аялына окубай, иштебей койсо деле болот. Ыраспы, Эсенчик? Же окуюмбу, алтыным? Кыз мас болуп калды көрүнөт. Эсенди өбө баштады. Сиз кызык киши экенсиз, деди ал көзүн сүзүп. Эмне үчүн биздин эрди катын экенибизге ишенбейсиз? Сизге дагы кандай далил керек? Баса, менин 2 айлык боюм да бар. Эми ишенесизби? Эсен кызды түртүп жиберди. Нина, болду, калпты айтпа. Эмне үчүн калп? Туура 2 ай болду. Мурда айткан эмесмин. Сен баланы жакшы көрбөйсүң. 3 айдан бери эрди катынча жашап жатканыбыз калппы? Бала сенден. Нина, тантыба, боюңда жок. Кызык, мен эмнеге калп айтат элем? Сүйлөбөй эле коеюнчу. Эсендин көзү ачыла түштү. Маңдайынан тер чыпылдап, масы тарап, тикирейип тиктеп турган Акылбекке көз урунду. Менден чекилип кетсе оюң алба, Акылбек. Эмесе кайтышалык. Кызуу киши менен тим кишинин ыркы келишпейт тура. Сен мен дешкенде экөөбүздүн бөлүшө албай жаткан мүлкүбүз жок. Кана, кош. Отур, деди ага Акылбек буйрук менен. Экөөбүз баштаган аңгеменин акырына чыга элекпиз. Менин оюмду толук ук, андан ары 4 тарабын кыбыла. Көрдүңбү? Жакшы эле саксынам деп, бирок өзүң капканга түшүп калдың. Жаркын тууралуу сенин айтканыңа жооп берейин. Жаркындын алдында акмын деп кантип кебелбей айттың. Өзүңдү ак көрсөтүш үчүн Жаркынды жамандабаган тааныштарың жок эле. Жарыңдын бетине көө сүйкөдүң. Жүрөк оорулуу экениңе кайыл болуп, жанын оозуна кармап араң төрөсө, бала менден эмес деп сай сөөгүн сыздаттың. Өзү араң жүргөн аялга мындан артык кордук болобу? Адамды зордоп өлтүрүүгө караганда кордоп өлтүрүү алда канча оңой. Мындай амал менен өлтүрүүнү закон жоопко тартпайт. Жазасыз калдың. Эми мына, бул бечара кызды да бир күнү сыздатаарың айдан ачык. Бала менден эмес, боюңдан алдыр деп айтаарың да анык. Кыздын боюнда бар. Башы айланып окшоп отурат. Жалаң аракка антпейт. Экинчи жолу кызга арак ичирбе. Эгерде кыздын боюнан түшсө жооп бересиң. Кыз төрөгөнчө мен өзүм да көзөмөлдөп турамын. Акылбек кокусунан кызга кайрылды. Үйүң кайсы көчөдө, Садага? Анын эмне кереги бар сизге? Керек мага, айтып коюңузчу. Үйүм бул шаарда эмес. Анан кимдикинде турасың? Тайэжемдикинде? Өзүң кай жерликсиң?
Калинин районунан келгем. Ата энең барбы? Атам жок, энем бар. Бир туугандарыңчы? Бар, 5 бир тууганбыз. Апаң иштейби? Ооба, колхоздо Кызылчада. Тайэжеңдин үйү кайсы жерде? Анын эмне кереги бар сизге? Тайэжеңдин аты жөнү ким? Анын эмне кереги бар? Эсен ок тийген аюудай айкырды. Калч этип сүйлөгөн сайын үнү буула калып жатты. Мени кекетип, мени тескеп, менин ишиме кийлигише турган кандай акың бар? Деги өзүң кимсиң? Эмне үчүн дайыма менин жолума бөгөт болосуң? Бирөөнү тескеп, бирөөнүн ишине кийлигиш үчүн укукту сага ким берди? Кана айтчы. Кыз талактын гумандуулугун. Бул кызды жайына тим кой. Жаркын менен ойноштук кылып, анын башын айлантып, биздин турмушубузду бузган сен болчусуң. А бүгүн сопу сунасың. Эми Нинага көз артып калдыңбы? Кудайды карасаң. Акылбекти бирөө чыкыйга муштагандай бүткөн боюн тер басып, көңүлү айный түштү. Тарт дилиңди, деди. Бирок Эсенди токтотуу кыйын эле. Анын кекиртегиндеги күрөө тамырлары кыймылдап, колу калчылдап жатты. Талуу жериңе эми тийдиби? Эч ким билбейт деп жүргөн экенсиң го. Бузуку, ойноштун күйүтү күчтүү болот. Ишти былгыткан сен элең. Эми ошонун азабын тарт. Мен бүгүн сени шылдыңдоого акылуумун. Бузуку, акмак. Акылбектин көзү караңгылай түштү. Баятан бери таштай түйүлгөн муштумун кандайча шилтегенин өзү да билбей калды. Оң жагында коомай отурган Эсен чимирикчи орундуктан кулап кетти. Оозу мурдунан кан жайыла берди. Кыз бетин басып чыңырып жиберди. Ресторандын ичи чаң топулуң түшүп, отургандар бир заматта аларды тегеректеп калышты. Эмне болду? Дешти туш-туштан. Официантка аялдар эшикти башаламан чуркап жүрүшөт. Милиция чакыргыла. Качып кетет эми. Качпайт. Эч жака кача албайт. 4 сомодой жигит далаларын күйшөп коюшту. 2 официантка мурдунан кан аккан Эсенди ары бери жетелеп жүрүшөт. Милиция келгенче жуундурбагыла, деди бияктан бир топтору. Нинанын сөзү башаламан. Жардан тургандар андан улам-улам сурап жатышат. Дени соо эмес болсо керек, деди Нина энтигип. Эсенчик буга жаман айткан жок. Кайра коньяк алып берип жатса, ичпеймин, сени өлтүрмөйүнчө жаным тынбайт дейт. Менин бирден бир душманымсың деп коркута баштады. Анан кайра мени такып сурайт. Эмне үчүн иштебей жүрөсүң? Үйүң кайда? Мунун үйүн айтып бер, дейт Эсенди көрсөтүп. Коюңуз деп Эсен жалынса да болбойт. Кутуруп кеткен эмеби? Коркуп да калдым. Коркпо, эчтеке кыла албайт, дешти баягы сомодой 4 жигит кайрадан. Орто жашаган семиз официантка аял топтон мойнун созуп карады да Акылбекти көрсөтүп колун силкип койду. Ого куй, мен муну билем. Дайыма эле ресторанда мас болуп, аягында мушташ чыгармайынча кетчү эмес. Мындан 6 жыл мурда кесилип кеткен болчу. Кайра чыгып келген тура. Мындайларды эмнеге кое берерин билбейм. Өкмөт да бир кызык. Буларды такыр эле түрмөдөн чыгарып кереги жок. Гумандуулукту түшүнүшмөк беле. Байкагыла, жанында куралы бар болушу мүмкүн. Өзү кебелбей басып кетти. Тегеректеп тургандар кетенчиктей түшүштү. Аялдар кыйкырып жиберишти. Мурдагы эрдемсинген 4 жигит баягыдай ыкыс бербей калышты. Акылбек топтошуп тургандарга жылмайып койду. Коркпогула, мен ууру кеске эмесмин. Калп айтат, ишенбегиле, качып кетүүнүн айласын таппай жатат, дешти бир ооздон. Ууру болбосоң анан эмнеге күнөөсүз бирөөнү сабадың, дешти да баягы 4 жигит. Аны мен тийиштүү жерде айтып берем. Таяк жеген карапайым адам бекен, деди Нина. Ал чоң акын, аны элдин баары билет. Жок, туугандар, ал акын эмес, акындын атын саткан көз боечу. Баягы официантка аял кайрадан сөзгө аралашты. Көрдүңөрбү, жанкечтилигин, кимге катылаарын билет да. Чоң акын болсо, акчасы көп деп тооруп жүргөн да. Ырас эле, дешти туш-туштан. Акылбек мыйыгынан күлдү. Милиция, босогодо тургандар кайрадан дүрбөй түшүштү. Биякта, мына ал, жанында куралы бар дейт, абайлагыла. 2 жаш милиционер Акылбектин чөнтөк башын аңтарып чыгышты. Жүргүн, дешти. Акылбек аларга кеп сөздү айткан жок. Күбөлөрдүн экөө машинага кошо турушту. Мен эч нерсе көргөн жокмун, деди баягы семиз аял. Күбөгө өтөм деп балекетине калгыдай алым жок. Милициянын штабына келгенде түнкү саат 12 экен. Күбөлөрдү бөлүп кетти. Акылбек дежур милициянын ары жагындагы скамейкада отурат.
Үч милиционер эшиктин оозуна туруп алышып, ыкшып күлүүдө. Кыязы алы беттүү старшина тигилерге кызыктуу бир аңгеме баяндап жаткан сыяктуу. Алардан арыраак эки аял басып турушат. Дубалга жөлөнгөн арык киши оозун кере-кере ачып эстеп коет. Кырктарга чамалап калган куба аял азыр эле ыйлап басылса керек. Анын да турпаты жүдөңкү. Акылбек отурган жердеги сыры өчкөн тактайдын жаракаларынан бүрсүгөн жагымсыз жет келип, анын башы айланып кускусу келет. Таңдайы так катып, суу ичүүнү самады. Отурган дежур милиционердин салаңдаган кабагы Акылбектин итиркейин келтирип, мунун колунан жакшылык келбесе керек деп ойлоп коет. Анын турпаты да кызык. Кара дөңгөчтү эптеп эле адам кейпине келтирип сомдоп койгондой. Кара көк толтуйган эки ууртуу, муштумдай чоң кара мурду, кат-кат тырыштуу кабагы ал ылдый караган сайын былч этип үзүлүп түшчүдөй. Суу ичүүгө болору бекен? Ал Акылбекти эмеле көргөндөй ормой карады. Сен эмне кылып отурасың биерде, ия? Ушинтип эле келип калдык. Амантай, баягы Акылбекти алып келишкен милиционерлердин бирөө келди. Мына бул эмне отурат менин жанымда? Ресторанда мушташ чыгарган экен. Акт жазып жатабыз. Эй, анан эмне? Кароолдой болуп бул жерде отурасың? Отура турсун, старший лейтенанттын колу бошобой жатат. Эй, каякта иштеген эмесиң, ия? Илимпоз экен, суракты айтат го. Булардын жоруктары көкүрөккө жат болбодубу? Күндүз көрсөң зымпыйышып, сыр алдырышпайт. Ичкенден кийин сайда санын таппай калганычы? Соолуккандан кийин жандарын сабап, карганганын айтпа. Бөлөмдүн туулган күнү эле уят кыла көрбө дешип, мурда ооздоруна арак алышчу эмес. Ар намысына ушул жерден келишет. Башынан эле намыс эмне экенин сактабайсыңар. Сенин да бөлөңдүн туулган күнү беле? Ал сөгүнүп койду. Акылбектин көңүлү айный баштады. Чаңкап, суу көзүнөн учту. Туулган, суу ичүүгө болору бекен? Муну көр, бир заматта жумуру кургап кетет. Назиктигин, дагы башын мыкчып коет. Эй, баса сен башкалардан артык бекенсиң. Бас бияка. Акылбекти бош бөлмөгө кийирип койду. Анын кускусу келип, башы айланып жатты. Эч нерсе ойлогусу келген жок. Бир аздан кийин эшик кайра калдырттады. Эй, оюн, эмне уктап калдыңбы? Акылбек башын көтөрүп, эмелеги милиционерди кайра көрдү. Сыягы алып күлүмсүрөп тургандай. Кыртышы сүйбөгөн Акылбек унчуккан жок. Деги эле кебилбейсиң го, оюнум. Ишин кыйын. Бери жагы эле 15 суткага кесилесиң. Хулигандарга каршы чара жөнүндөгү указды окудуң беле? Өзүң илимпоз, салабаттуу киши экенсиң. Анан элдин көзүн кантип карайсың, ия? Бала бакыраң эмне дейт? Акылбек унчуккан жок. Ойдой канча айлык аласың? 300 сомчу. Ой, анча акчаны кайда батырасың? Эмне кыласыңар? Кейпи силер бекер эле акча ала бересиңер го. Кана айтчы, өкмөткө эмне пайда келтиресиңер? Силерде уят жок болсо керек. Ишибиздин машакатын айтпа. Таңдыр кечтир тикебизден тик туруп жүрөбүз. А силер эмне бир кагазды тиктеп отурасыңар да? Же калп айтамбы? Акылбек уурусун карматкансып тердеп кетти. Ушул одоно суроо кийинки күндөрү жүрөгүнө үйчү. Кокус суроо жаратынын картын сыйрып алгансыды. Ырас, илимпоз болгондон бери 2 монографиясы чыкты. Ал китептеринин сан сапаттары жөнүндө эч ким ооз ачкан жок. Эми ал басмадан жаңы чыккан сын китебинин толгон кемчиликтерин сезе, аны азыр эле өрттөп жибергиси келди. Бүткөн бою чымырады. Кийинки күндөрү кызматына кош көңүл барганынын себеби эми туюуда. Кыялында милиционер менен макул болуп жатты. Чын эле өкмөткө эмне пайда берип жатам? Мынча айлыкты өкмөт мага эмне үчүн төлөп жатат? Уят, уят. Ушул тапта бирөөнүн басып келаткан добушу угулду. Милиционер боюн түзөп мурдагы калыбына кайра келди. Жүрүңүз, деди баш баккан милиционер. Акылбек анын артынан утурлай. Кайда баратабыз, деди. Сизди старший лейтенант күтүп отурат, агай. Чатактын түйүнүн чечиш керек, баса бериңиз. Милициянын старший лейтенанты 25-тердеги жигит экен. Отурушу тыккан, сүрдүү. Акылбектин саламына саал башын ийкеди да, бери өтүңүз, деди. Акылбек ага чукулураак барып отурду. Мен сизди көпкөн жигиттерден го деп ойлодум эле. Ал күнөөлүүдөй жылмайып койду. Эмне себептен чатакташып жүрөсүз? Акылбек кандайча жооп берсем болот дегендей ойлоно түштү. Старший лейтенант столунун тартмасынан актай барак алып чыкты. Кан эмеси, башынан түшөлүк. Аты жөнүңүз ким?
Старший лейтенант шыпылдатып жаза баштады. Кайсы жылы туулгансыз? 1930 жылы. Партиянын мүчөсүсүзбү? Жок. Кесибиңиз эмне? Кайда иштейсиз? Институтунда сектордун башчысымын. Илимий даражаңыз барбы? Ооба. Иштеген жериңиздин адреси? Билебиз. Үйүңүздүн адресин айтыңыз. Манас көчөсү 55. Жаныңызда кандай документтериңиз бар? Акылбек паспортун алып сунду. Түрмөдөн кайсы жылы чыккансыз? Эми Акылбек чын ниетинен күлдү. Ага кошулуп старший лейтенант бырс күлүп жиберди. Акылбек жүз арчысы менен көзүн сүртүп жатып, кайра мостой калды. Түрмөдө эч качан болгон эмесмин. Жанагы күбө өткөндөр айтышкан го. Алар биздин чатактын тамырын такыр билишпейт. Ошол таяк жеген жигиттин өзү да сизге туура түшүнүк бербегендир. Мунун учугу алыста. Сизге жооп берүүдөн өзүм да кыйналып турам. Кантсе да чатактын түйүнүн чечүү биздин милдет. Эсен беле жанагы жигиттин аты. Ал түшүнүк жазуудан баш тартты. Көшөрүп болбойт, эртең келем дейт. Жолдош элек, өзүбүзчө тынышабыз дейт. Эмнеси болсо да муштагандан кийин күнөө сизде. Жоопкерчиликтен кутула албайсыз. Эмне себептен урдуңуз аны? Ушуну өз оозуңуздан уккум келет. Эмне дейм? Башым катып турат. Эгерде ишенсеңиз күнөө эле эмесмин. Чыдамсыздык кылдым. Ошонум гана чоң күнөө. Бирок андан эч качан кечирим сурабайм. Ошол адам бекен. Ал акмак. Акмак деп айтуу ал үчүн орунсуз. Момундай бир одоно салыштырууга өтөйүнчү. Ошондо сизге түшүнүктүү болор. Ал бир былгып жаткан заң. Ал билинбей сасый берет да бейкут адамдардын көңүлүн бузат. Акылбектин сөзүн аягына чейин укпастан старший лейтенант ыкшып күлүп калды. Жумшак суйдан кара чачы ылдый түшүп, эки бөйрөгү солкулдап, сулуу ичке манжалары да дирилдеп жатты. Анын чын ниети менен күлгөнүнө Акылбек капаланган жок. Өзүнүн одоно сүйлөп койгонун да түшүнүп турду. Ал көк жибек жүз арчысы менен көзүн сүртүп жатып, "Агай", деди. Оюнун аягына чыкпастан бырс күлүп жиберди. "Айып этпеңиз, агай, менин күлкүмө. Сиз келиштире тең эдиңиз аны. Бирок ошол сасып жаткан заңга катылам деп өзүңүз да булганып албадыңызбы? Катылып булганганча аны айланып өтүп кетсеңиз, ал да канча дурус болмок. Айтканыңыз чын болсо, ошол кургон кайран кол." "Ияга түгүн", деди Акылбек. "Ошол былжыган заңды мен байкамаксанга салып, айланып өтүп кетейин. Башкалар да ошентсин. Ал ордунда канчага чейин бүксүп жата берет. Канча адамды жийиркентип жүрөгүн айлантат. Булганып калам деп эч ким тийбей айланып өтө берет. Жок, иним, андай заңдан булганам деп коркуу жарабайт. Ким мурда байкаса ошол замат тайманбай көмүп таштасын. Бул ар бир ак ниет адамдын милдети." "Туура айтасыз", деди ал мостоюп. "Бей көңүлдүүлүк биздин душман." Жигиттин ойлуу жайдары турпаты Акылбекке жагып калды. "Буга ишенүүгө болот", деди. Турпатынан адамгерчилик, адилеттик көрүнүп турат. Дени сак, өз ишин сүйгөн адам экендиги анык. Окуянын чыпчыргасын коротпой айтып берүүнү ылайык көрдү. "Айып этпесеңиз, иним, аты жөнүңүз ким?" "Кыштообаев", деди ал. "Атым Эрмек. Үй бүлөңүз барбы?" "Турмуш курганыма 2 жыл болду. Тили ширин бир кызым бар. Кызмат бүткөнчө аны сагынып чыдабай кетем. Колуктум мугалим. Мен ушул кезге чейин турмуш кура элекмин." Ар дайым эле ойлогондой болбойт экен. Акылбек жаркын менен кандайча таанышканын төкпөй чачпай айтып берди. Алар эшикке чыкканда түн купуюп, жылуу, шаар тынч уйкуда эле. Асман түнөрүп, жылдыздар көрүнбөйт. "Сыягы кар жаайт го?" "Жок", деди Эрмек. "Айдын аягына чейин кар жаабайт", деди радиодон. Алар бир топко чейин унчугушкан жок. "Ушундай иним болсо гана ата канат", деп ойлоду Акылбек. Эрмек согушта өлгөн агасынын элесин кармай албай жатты. Канча кишилер ушул бейкут күн үчүн кан төгүшпөдү. Замананын жүзүнө кир жугузуу биз үчүн чоң күнөө. "Биздин машина менен үйүңүзгө жетип алыңыз, агай. Түн ортосу ооп калды. Жөө бара болбой. Үйүм жакын, жөө эле кете берем, Эрмек." Акылбек спайгерчилик кылганына ал көнгөн жок. Коштошуп жатып, "Жакшы эс алыңыз, агай. Ден соолугун сактай албаган жоокер жеңиштин өтөөсүнө чыга албайт эмеспи? Кездешебиз дагы", деди. Акылбек үйүнө келгенде түнкү саат 3 болчу. Муздак шамал согуп, жамгыр себелей баштады. Жамгыр катуулап, тамдын темир туникесин сабап ийди.
Чаба жаган жамгырга бетин тосуп, ал үйүнө кирүүгө шашкан жок. Муздак жөө туман жылып келип, үйлөр, көчөлөр көрүнбөй калды. Кошунасынын терезесинен электрдин саргыш жарыгы бүлбүлдөйт. Чал коркутуп жаткан го. Эгерде жамгыр жаа баса, Акылбек таң атканча бактын арасында басып жүрө бермек. Чатырчадан сарыккан суу корулдап, жерди оё тээп, кезегинде гана машиналардын үнү чыгып, ал заматта ың-жыңсыз жок болот. Түн, бейкут түн. Ал эшигин тырмалап араң дегенде ачып үйүнө кирди. Столдун үстүндөгү жаркындын сүрөтүн дыкаттап гезипке ороп, сервантка салды да бүкүлү боюнча диванга отура кетти. Кулагынын ичи ичке зым менен сайып жаткандай ачышат. Эч нерсе ойлобоого тырышты. Айланчыктап жаркындын элеси кайра келди. Кантип тааныштык эле? Ооруканадан таанышкан. Ырас эле ал күнү Акылбек карындашын көрө кетейин деп кайрылбады беле. Ошондогу жаркындын көзүндө жара көрдүк, адилеттик, сулуулук, айтор кереметтүү сонун дүйнө жаткансыган. Акылбек аны жалдырап тиктеп калганын өзү да сезбептир. Жаркын иймени төмөн караганда гана чиедей кызарып тердеп кетпеди беле. Ошондогу жүрөгүнүн элжирегеничи, эмнегедир эшикке бирге чыгышты. Акылбек түз кетип баратып, артына жалт кылчайган. Ошондо жаркында токтоп карап турган экен. Акылбек көпкө чейин басып жүрдү. Жаркындын укмуштуу көзү жүрөгүндө туруп алды. Эртеси аны ооруканадан дагы жолуктурду. 3-күнү күнү алар чогуу басышкан. Акылбек баягы боз бала кураганча оозунан сөз чыкпай тердеп тепчигеничи. Кийинки экөө дагы жолугушуп, сүйлөшө келгенче табияттары бир чыгып, Акылбек өз кыял жоругун жаркындан тапкан. Кереги жок, ойлонбоюнчу. Акылбек өзү менен өзү сүйлөшүп, ордунан тура калды. Бирок ал кирпик кирмебей капаска түшкөн макулукча ары бери баса берди. Эми балалык курагы эске түштү. Атасы колхоздон субай коюн бакчу. Күзүндө баягы токол бостам жомоктогудай кереметтүү көрүнүп, тегерегине жыш ала бата, эрмен өсүп, аңырайган терезеден башпагуунун өзү коркунучтуу көрүнчү. Ээн тамды жайлата албарсты ээлеп, азыр ал шарт чыга калып, Акылбекти колдон алчудай качып жөнөр эле. Бирок эрменин ачуу жыты урган тамдын керемет тартып, кыялында албарстыны бир көрүүнү эңсиген Акылбек кайра келчү. Айылда Чоко деген чал бар эле. Эл аны куучу дешчү. Кара басып төрөй албай жаткан аялдын үстүнө Чоко кирип барса, ал аман эсен көз жарып алат дешчү. Же бирөөнү жылаан кара курт чакса да, Чоко дем салгандан кийин алар тез эле сакайып кетчү имиш. Бир курдай Чоко үйүндө отурса, «Чоко эле Чоко, кокуй чоке барсыңбы? Тиги кабанын аялын төрөттөн кийин кара басып өлүп калды» деп кыйкырат. Чоко коштой келген атка шарт минип чапкан боюнча жөнөптүр. Өзөндөн өтө бергенде «Карма эле карма» деп Чоко атка үстөккө босток камчы салат. Артындагы чабарман эч нерсе түшүнбөй же Чокого жете албай салып уруп ал дагы келет. Чоко кабанын үйүнө жакындаганда «Ач эле ач эшикти» деп кыйкырат. Дүрбөгөн эл эшикти ачып четтей беришет. Чоко аттан ыргып түшүп үйгө чуркап кирет да төрдөгү кара талпакты камчысы менен үч салат. Эл артынан кошо киришет. Караса баягы өлүп калды деген аял «Өх, жаным-ай» деп үшкүрүнүп көзүн ачат дейт. Эл жакаларын кармап «Ой тобо, чокем тегин адам эмес турбайбы?» дешет. «Я чоке, жана эмне көрдүңүз? Эмнеге кыйкырдыңыз?» дейт чабарман томурулган сары май менен чай ичип отурушканда. Кокуй, тиги өзөндөн өтө бергенде суу бойлой бир сары тайган кыпкызыл өпкө тиштеп алып, желген боюнча ылдый баратыптыр. Бечара кара баскан келиндин өпкөсү экендигин дароо тааныдым. Камчыны үйрүп айкырганда тайган дароо өйдө көздөй бурулду. Мени тааныды, баары бир кутула албасын билди. Силер эшикти ача бергенде ал тиштеп келаткан өпкөсүн келин баланын көкүрөгүнө салып жибербедиби? Мен бир аз кечиккенде тайган кутулуп кетмек. Бечара дагы насибиң бар экен. Албарсты деген ошол. Көрүнбөй келип, келиндин колкосунан өпкөсүн сууруп алып, тайган болуп кетип бараткан турбайбы? Ой тобо, чокен тегин адам эмес экен го. Чуулдап эле үстүндө жүргөнбүз, биз кантип көрбөй калдык, дешет кээ бирлери. Кокуй, албарстыны баардык эле адам көрө бербейт. Ал чокемдей куучулардын гана көзүнө көрүнөт, дейт дагы бир даары.
Эми эле албарстыга өпкөсүн жулдуруп жиберген аял көзүн кылгыртып: «Рахмат аке, балдарыңыздын убайын көрүңүз. Чымындай жанымды сактап калдыңыз», деп алкайт. Чоконун кантип куугунчу болгонун Акылбектин энеси минтип айтчу. Чоко анда жигит экен. Бир жолу ал салт атчан жалгыз аяк жол менен бастырып баратат. Аштык бышып, күзгө тартып калган кез экен. Ал айдөөш дөңгө жакындап калганда жолунан жаңы эле көчүп кеткен журттун ордун көрөт. Журт турган колоттун эки жагы шыбак өскөн дөң экен. Журттун четинде жылкынын бир кап тезеги үйүлүп жатыптыр дейт. Кап, жанымда кап болгондо бул тезекти артына кетмек экенмин деп ойлойт Чоко. Бир аз айырылап калган Чоко атын теминеп бастыра бермекчи болгондо «ма» деген үндү кулагы чалат. Караса баягы тезектин түбүндө кичинекей сары улак жатат дейт. Түшө калып улакты ала коет да «бул да болсо олжо, берейин деген кулуна Теңирим белең кылат жолуна» деген ушул. Атына минип бастырмакчы болгондо ал «баса, эркек бекен, ургачы бекен» дейт, улактын чатына колун салат. Ургачы болсо тукум кылып алсам деп ойлойт. Көрсө умасы бар экен. Жүзүн кургур бир маалда баягы улак адамча сүйлөйт дейт. «Умама уучуң толдубу Чоко?» деп. Чоочуп кеткен Чоко улакты таштап жиберет. Эми баягы улак дегени сапсары кыз болуп калат. Ошол замат Чоконун оюна бир нерсе кылт дейт түшөт да кызды шап чачтан алат. Анан 8 өрүм табылгы сап камчы менен аны сабап кирет. Албарсты чучуктай чыңырат, жалынат. Чоко аны кое бербей сабап жатып: «Дубаңды үйрөт мага, Албарсты» дептир. «Макул, үйрөтөйүн. Оозуңду ач, Чоко» деп тызылдайт ал. Чоко оозун ачпайт. Ал билчү экен. Эгер оозун ачканда Албарсты түкүрүп жиберсе жинди болуп калмак. Чоко чөөдөй сары кызды үстөкө босток сабайт да бир маалда анын чачынан бир тутам кылып кесип алат. Ошондо Албарсты чөгөлөй калып наалып жиберет. «Болбостур, Чоко, үйрөтөйүн эми». Чоко кечке чейин журтта отуруп Албарстынын дубасын үйрөнүптүр. Ошондон кийин ал куугунчу болот. Энеси Акылбек оңго чыкканда өлгөн. Акылбек айылын эстеди, айылды эңседи. Ойлор, элестер, мындайда уктап калуу таалай эмеспи? Ал жалдырап шыпты тиктейт. Капкачаңкы көргөн киноленталар. Бул түн Акылбек үчүн азап болду. Эртең менен ойгонгондо күндүн ийменче кызыл нуру шыкаалап, ала булут көгүш асман терезеден көрүнүп туруптур. Акылбек туруп жуунуп, сакал мурутун алмакчы болду. Таң атканча китеп окуп чыккан адамча көзүнүн чаканактары сыздап, жүк көтөргөнсү бүткөн бою кыймылдатпай, эч нерсе кылууга көңүлү келбей эринип турду. Төшөккө жатпаганга үшүп калганбы, безгек болгон адамча калчылдайт. Пальтосунун айкаласынан жамынды да кайра диванга жата кетти. «Кызматка бара албайм го, ооруп калсам керек», деди. Көңүлү кирдеп, деги оорубаган жери жоктой. Ботунун сөөктөрү, колунун манчалары сыркырайт. Башы да өзүнүкү эместей, толтура кумшукап таштагансыйт. Таңга маал көргөн түшү Азезилдей ээрчип алды. Эшик тырс-тырс кагылат. «Акылбек, ач эшигиңди». «Ким бул?» Кайрадан тырс-тырс. Кире бергиле», кошунасы Матрёна Власовна. Анын башында кара шалы жоолук. «Кириңиз эне. Бул сиз эмне кара кийинип калгансыз?» дейт Акылбек. «Бүгүн экөөбүзгө тең кара кие турган күн, Акылбек. Менин өмүрлүк жубайым чалым өлдү. Сен колуктуңдан ажырадың. Мен дагы көрүстөндөн келатам. Экөөбүздүн кайгыбыз бир тура, Матрёна Власовна. Эми биздин кайгыбыз да, дилибиз да бир, Акылбек. Кокулой башыбыздан башка эч кимибиз жок. Жалгызбыз. Кызыңыз Надячы? Жалгызбыз деп айтпаңыз, жарыктык. Надянын уулучу. Баамчыл деп жүрсө, сен да баланын кебин сүйлөйсүң да, Акылбек. Каниет кылыңыз. Менин көңүлүмдү жубатайын деп айтып жаткан кебиң да, болбосо ушул тапта ичиң өрттөнүп эле араң турасың го. Айтканың чын, эне. Айла жок эле чыдап отурам. Чыда, Акылбек. Мага болсо баары бир. Кайра чалдын өлүшүнө кубанып отурам. Эми колу жолум бош. Ал эмне дегениңиз, жарыктык? Кемпир өңгөчүн тартып кыт-кыт күлө Акылбекке улам ыктай берет. Күлгөнү, тиктегени суук. Матрёна Власовна, сизге эмне болду, жарыктык? Акылбек, береним.
Сен дайыма менин көңүлүмдүн чордонунда жүрбөдүңбү? Береним, эңсеген таалайым. Эмне дейт? Матрена Власовна, эсиңизге келиңиз. Эмне дейт? Экөөбүз мындан ары эрди катынбыз. Сенин кадырыңа мен гана жетем. Качпагын Акылбек. Береним. Уят эмеспи жарыктык, коюңуз. Уят эмеспи деп коет, ашыктык уятка карабай тура. Кемпир кучактап басып калаарда Акылбек кача баштайт. Кемпир артынан калбай кууй берди. Акылбек жан талаша столду тегерене качып жүргөндө колуна бирдеме урунду. Караса жалаңдаган көк шамшар. Эми ал артына бурулуп, абийирсиз кемпирди соймокчу болот. Бирок ал жок. Анын ордуна чырайынан нур тамган кыз. Ал жука ак жибек көйнөкчөн экен. Экөөрүм кара чачы далысын жаап, ак жүз кыз Акылбекке таазим кыла башын ийет. Кимсиз сиз? Азыркы болсоң чыныңды айт, деди. Мен сенин өмүрлүк жарыңмын, Акылбек. Сен дегенде кусага батып кыйналчу элем. Мени бир ойлоп койгонго жарабадың го. Мына эми тилегибиз кабыл болуп алдыңда турам. Экөөбүз бактылуу болобуз. Эркек бала төрөп берем. Көзүңдүн агы менен тең айланам. Колуңду бер, Акылбек. Азыркы десе, тааныбайм сени. Менин жарым жок. Ал бүгүн өлдү. Эми мен дүйнөдөн так өтөм. Акылбек, жаным. Кыз колун созуп умтула берди. Эмне дейт? Тарт колуңду. Акылбек, Жаркын, чын эле Жаркындын өзү. Олду теңирим-ай. Жаркын, сен өлбөдүң беле? Жаркын, жаным, менин күн чыгышым. Ишенбе, Акылбек, мен өлгөн жокмун. Ал сенин түшүң. Мен жаныңда турам. Жүр, эми ЗАГСка барабыз. Бол тез. Мени издеп жүрүшөт мени. Жүрү. Акылбек Жаркынга колун созду. Мына кызык, Жаркын экен. Баягыдай эле кылыктуу жылмайган Матрена Власовна. Жүр эмеси? Мастан, жогол. Акылбек кетенчиктеп кача берем деп мүдүрүлүп кетти. Бул сапар түшүн жамандыкка жоруду. Капырай, бул эмнеси? Сыягы мен ооруйм го. Жалгыз ээн тамда ушинтип жатып өлүп калсамчы? Ал чымырканып турууга аракет кылды. Денеси от менен жалын. Улагага чейин араң жетип, жок, бүгүн мен кызматка бара албайм, деди. Саат 9-дан өтүп кеткен эле. Директоруна телефон уруду. Ноокастап калгандыгын, ишке чыга албастыгын билдирди. Кайра келип чечинип жата кетти. Көңүлү айнып, башы көтөрүлбөйт. Деги менин курбуларым кимдир? Досторум барбы? Ушул ойлор анын санаасын эзип, оорулуу башын ого бетер эзди. Түшкө жакын гана каалганы кимдир бирөө катуу кага баштады. Байке, байке! Акылбек жылып барып карындашына эшик ачты. Өң алеттен кеткен Күлүйпа агасынын жүдөгөн кер сары жүзүн көрүп ыйлап жиберди. Байке, байке! Башка сөз айта албай, карындашынын үнү буулуп өпкөсүн кагат. Көптөн бери чыйралган денеси бошоп, Акылбек да өзүн кармай албай, карындашынын башын көкүрөгүнө кысып, көзүнөн куюлган жашка ээ боло албайт. Акылбектин көкүрөгүндөгү каткан черин жибитти. Мээсине ач кенедей жабышкан туман ойлор жоголуп, көңүлү сергей түштү. Эркектин табиятына сыйбаган ысык жаш бөтөн адамдын көзүнчө чанда гана чыгат эмеспи? Андай абалга туш болгон эркек бат эле соолугуп, ошол алсыздык үчүн кайра өзүн жек көрүп, жемелей баштайт. Бул сапар Акылбек көз жашынан уялган жок. Энесинин алдында ыйлап соорунгон наристече ал өзүн күнөөсүз сезди. Күлүйпа менен кошо үйгө кут киргенсиди. Ашканадан чайнектен шуулдаган угулат. Үйдүн ичи кайнаган сүттүн, майга бышырылган нандын жытына толо түштү. Алеки заматта чаң баскан үйдүн тактайы кызара өңүнө чыгып, иретсиз буюмдар өз ордун таап, көрк да, ырыс кешик да бул үйдүн эзелки салты сыяктуу. Үйдүн ичи жылуу, маңдай теске отуруп тамак ичишип, эки бир туугандын чечекейи чеч. Айылдан кабар келиптир, деди Күлүйпа. Молдокан байкемдер уулуна той берип жатышыптыр. Баласынын атын да унутуп калбадымбы? Көкүл беле? Быйыл 5-ке чыккан экен. Сизди айылга каттабайт, агайын туугандардын жакшылыгына кайдыгер деп таарынышат экен. Ушул бүгүн ак төөнүн карды жарылган заманда кара башын кимди эле болсо багат. Бектемир нарк билген адам эле, уулу кара сакал болгончо эч нерсе менен иши жок, эни өсүп калды дешет экен. Байке, эмне десе элдин эркидечи. Деги жаныңызга карасаңыз боло.
жар күтүп эл катарына кошулсаңыз боло байке. Күлүйпа агасына мурда минтип сүйлөөчү эмес. Алар өйдү карашпай, өзүнүн 6 жаш улуу агасынан Күлүйпа ийменип, деги кандайча жашап жатканы менен такыр иши болбогондой жүрчү. Мүнөзү уяң, сыпаа карындашы менен Акылбек тез-тез кездешчү. Күлүйпа да бой тартканча интернатта чоңойгон. Күлүйпа университетте окуп жүргөндө Акылбек түштүктө иштеп, эки бир тууган көбүнчө кат аркылуу байланышып, сейрек кездешкени менен бири-бирине чоң демөөр эле. Эстүү Күлүйпа университетти бүтөөрү менен заводдун инженерине баш кошту. Карындашына курбалдаш күйөөсү да эстүү. Акылбекти жаналы калбай сыйлап, айылдагы кыйыр туугандары менен үзбөй катташып сыйчыл. Күлүйпа мугалим. Алардын бактылуу турмушуна Акылбек жетін албай ыраазы. Карындашынын азыркы жүйөлүү кебине макул болуп отурду. Рас, бой жеткени айылына көп каттачу эмес. Айыл жаңылыктарында ал бөтөн бирөөлөрдөн укчу. Баланча каза болуптур, түкүнчө уулуна келинчек алып бериптир десе, ал ошол өлгөн адамдын кулк мүнөзүн көз алдына келтирип кейип калар эле. Бирок чыгынып барып Куран окутууга моюну жар бербей, ар кандай шылтоо таап, өзүн жооткотуп койчу. Туугандарынын ичинен аксакалдары Акылбекти кеңешке тартып, ага атайлап колукту ыйгарышып, турмуш куруусунда өтүнүшкөн. Алардын сөзүнө ал баа берген эмес. Ошондон кийин анын жайына тим коюшкан. Эми ал каталыгын сезип отурат. Күкүн, ушул маселени башка учурда сүйлөшөлүкчү. Акылбек ордунан турду.